Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин орус паспортун алып, бирок Украинадагы согушка катышууну каалабаган мигранттарды жарандыктан чыгарууну сунуштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Атайын операция жүрүп жаткан чакта аларды буга тартуу керек деп эсептейм. Эгер ал Орусиянын жараны болуп туруп, өзүнүн аскердик милдетин аткарууга даяр болбосо, анда мындай адамды жарандыктан ажыратуу керек, деди Бастрыкин. Кремлин мигранттарды согушка жөнөтүп жатканы бир жыл мурда белгилүү болгон. 2022 октябрда укук коргоочу Валентина Чупик Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда мигранттарды согушка баруу үчүн келишимге кол койдуруп жатканын кабарлаган. Быйыл августта Орусиянын бир катар аймактарында укук коргоо органдары жакында эле жарандык алып, бирок аскердик каттоого турбаган эркек мигранттарды издеп рейд өткөрүшкөн. Полициячылар аларга жоголуккан жерден аскерге чакыруу кагазын берген же аскер комиссариаттарына алып кеткен. Кийинчерээк Украинадагы согушка эркек мигранттарды гана эмес, аялдарды Кыргызстандын жана башка Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарын да тартуу аракети катталган. Аларга чоң өлчөмдөгү айлык акы убада кылынып, Украинанын оккупацияланган аймактарындагы жана фронттогу аскер бөлүктөрүндө ашпоз, медайым болуп иштөө сунушталган. Орус президенти Владимир Путин быйыл апрелде кол койгон Орусиянын жарандыгы тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясында аскердик милдетинен баш тарткан үчүн жарандыктан ажыратуу беренеси бар. Орус жарандыгынан ажыратууга жол берген беренелерге массалык башаламандык, митинг тууралуу мыйзамдарды бир нече жолу бузуу, дезертирлик, чет элдик агент мыйзамын бузуу, аскердик фейктерди таратуу жана орус армиясын дискредитациялоо кирет. Ага ылайык чет өлкөдө туулуп, Орусияга келгенден кийин алынган жарандыктан ажыратуу чечимин ички иштер органы чыгарат. Мындай негизде жарандыктан ажыратылгандар 3 жылдан кийин гана кайра жарандык суроого укуктуу. Орусиянын конституциясына ылайык бул өлкөдө туулган адам жарандыктан ажыратылбайт. 2017 жылы Орусия паспортун кийин алгандар терроризмге жана экстремизмге айыпталып соттолсо, жарандыктан ажыратылат деген мыйзам чыккан. Булак Азаттык. Сейсмологдор Казак-Кыргыз чегиндеги жер титирөөнүн магнитудасы 4,9 жетти. Казакстан менен Кыргызстандын чек арасында магнитудасы 4,9 жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазды. Маалыматка караганда силкүүнүнүн эпи борбору Алматыдан батышты карай 176 чакырымда жатат. Сейсмологиялык таржыйба методикалык экспедиция казакстандыктар жер титирөөнү сезбегенин билдирди. Эске салсак, бүгүн саат 13:33 Бишкекте жер титиреген. Айрым шаардыктар үйдөн тышка чуркап чыгышканын айтышууда. Булак Спутник кежи. Финансы министри быйыл 9 айда кумтөрдөн бюджетке канча акча түшкөнүн айтты. Быйыл 9 айда кумтөрдөн республикалык бюджетке 20 миллиард 489 миллион сом түштү. Анын ичинде салык төгүмдөрү да бар. Бул тууралуу финансы министри Алмаз Бакетаев парламентте фракциялардын биргелешкен жыйынында билдирди. Анын ичинен 7,3 миллиард сом дүң киреши алынды. Минералдык сырьё базасын өнүктүрүү үчүн 133 ысык көл фондунда, 537 Нарын облусунун өнүктүрүү фонуна 322 жана айлана чөйрөнүн булганганы үчүн 26 миллион сом берилген. Ошондой эле министр 2022 жылы 34,7 миллиард сом түшкөнүн, бирок быйылкы пайда андан азыраак болорун белгиледи. Себеби былтыр көп жылдан бери чегерилбей жаткан минералдык сырьё базасын өнүктүрүү үчүн 4% төлөмдүн баары которулуп, ири өсүш болуп кеткен. Ал төлөмдүн суммасы 16,18 миллиард сом болгон. Быйыл болсо андан 132 миллион сом түшүп жатат. Бул планга дал келет, деди Бакетаев. Булак Спутник кежи. Өзбекстанда аялы үчүн 3 баласын өлтүргөн атага сот өкүмү чыкты. Коңшу Өзбекстандын Самарканд шаарында аялы менен уруша кетип 3 баласын өлтүргөн жаранга сот өкүмү чыкты.
Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасы кабарлады. Эскерте кетсек, окуя ошол жылдын 16 июнунда болгон. Ошол каргаш алуу күнү айыпталуучу Израилде иштеген аял менен телефон аркылуу урушуп кеткен. Ал аялынан өч алууну чечип, ашкана бычагы менен 2 кыз, 1 баласын сайып өлтүргөн. Балдар 13, 12 жана 10 жашта болгон. Андан кийин ал өзүнүн жанындагы кыюуга аракет кылып, өзүнүн көкүрөгүнө өзү бычак сайган. Сот тарабынан аныкталгандай, коркунучтуу кылмышты жасаган учурда жаран эч кандай байыңги затын колдонгон эмес. Ал сотто Израилде иштеп жүргөн аялы менен аны менен мындан ары болгусу келбей калганын жана анын башка сүйгөнү бар экенин айтканын билдирген. Жыйынтыгында ал Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин атайлап киши өлтүрүү менен күнөөлүү деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылды. Булак Супер Кежи. Путин көз карандысыз Палестина мамлекетинин курулушун колдогондорун баса белгиледи. Россиянын президенти Владимир Путин Газадагы ооруканага карата кол салуунун тараптардын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн белги болушу керектигин белгилеп, трагедия, коркунучтуу бир окуя жана апаат, жүздөгөн адам каза болуп, жүздөгөн адам жараланды деди. Путин Кытай сапарынын алкагында Израилдин Газа жана Украинадагы Аль-Ахли Баптист ооруканасына кол салуусуна байланыштуу журналисттердин суроолоруна жооп берди. Путин көз карандысыз Палестина мамлекетинин курулушун колдогондорун баса белгилеп, принциптүү бир мамилебиз бар жана мунун бүгүнкү кризис менен эч бир байланышы жок. Биз ар дайым Борбор шаары чыгыш Кудс болгон көз карандысыз эгемендүү бир Палестина мамлекетинин түзүлүшүн жактадык деди. Путин Газада көп санаган киши каза болгон Палестинадагы Аль-Ахли Баптист ооруканасына жасалган кол салууга токтолуп, буларды айтты. Трагедия, коркунучтуу бир окуя жана кырсык. Гуманитардык мүнөздөгү жерде жүздөгөн адамдар жарадар болуп, жүздөгөн адамдар каза болду. Мунун бул кагылышууну тез арада токтотушубуз керектигине байланыштуу белги болот деп ойлойм. Тараптар жок дегенде жолугушууларды, сүйлөшүүлөрдү баштоолору керек. Израилдин кечинде Газадагы Аль-Ахли Баптист ооруканасына жасаган кол салуусунда кеминде 500 палестиналык каза болгон. Булак Назар Ньюс Кежи.